Ассаламу алейкум, амансыздарбы биздин каналдын көрөрмандары, катталуучулары. Акыркы убакта кыргыз коомчулугунда мамлекетибиздин ичинде чоң резонанс жаратып жаткан Журат Абдуллаев тууралуу бүгүнкү көрсөтүүнү сиздерге сунуштамакчыбыз. Ооба, ал кармаган, ал иштеткен заводбу, фабрикабы, же кандай өзүнүн коруп алган коругунун ичиндеби бизде ушул согуштук техникалар жана ок атуучу куралдар кармалды деп бизге байма-бай маалымдоо кылышты. Бул жөнү кандай экенин, каяктан экенин жана кантип келгени тууралуу биз сиздерге кеңири материалда сунуштамакчыбыз. Журат Абдуллаев 1970 жылы жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандын жараны, Гавайи комплексинин кожоюну катары өлкөгө таанымал. 1990 жылдары чакан цех ачып, бизнес менен алектене баштаган. 2000 жылдары ээн жаткан талааны ижарага алып, Гавайи кафесин курууну өз колуна алган. Ал көптөгөн жарандарды жумуш менен камсыз кылып, аларга татыктуу маяна төлөп келгени маалым. Ишкерликтен тышкары мергенчиликке жана раритет автоунааларын, курал-жарактарды коллекциялаганды жактырат. Ошондой эле баардык курал-жарактарынын тиешелүү документтери бар. Журат Абдуллаев чыныгы мекенчил адам жана ар дайым кайрымдуулук менен алектенип келгенин жакындан тааныгандар айтышат. Журат Абдуллаев саз болуп жаткан, мал барбаган, чымын-чиркейдин ордосу болгон, камыш арасын гүлдөгөн Гавайи эс алуу борборуна айландырып, ошонун ичинде гана сатып алган жокпуз. Бүт барып курулган, өзүбүз биртинден чогултуп өнүктүрүп атабыз. Ошол мекенибизге, айылыбызга канча болбосо дагы биз ошол салым кошуп, өнүктүрөлү деп, жакшы ис калтырып кетели деп эле байкем экөөбүз жүрөбүз. макул, бул жеке бизнеси дейли. Бирок ошол эле учурда кең булуң айылына салган Этот садик был заброшен еще со времен Советского Союза. То есть при развале СССР развалился и садик. Все то, что вы сейчас видите, это новое реконструированное здание. Здание было в очень аварийном состоянии. У нас есть стенд, который доказывает об этом. И вот эту всю красоту сделали именно Абдуллаеву. Благодаря ним садик посещает 153 ребенка. Дети питаются очень хорошо, развитие у них здесь очень хорошее. Это какой год работает после ремонта? После ремонта 4-й год работает. 4-й год, да. В 2018 году, 23 ноября, этот садик был сдан в эксплуатацию. Все оборудование было подарено детскому саду именно Джуратом Тудаджиевичем и Кайратом Тудаджиевичем. Он сам купил, да, полностью? Да, он полностью садик восстановил. Единственное, что нам помог Айлыкмут, это вот занавески приобрести, игрушки. Остальное все, что вы видите, все, что это сделано, было именно их руками создано. Шкафчики, унитазы, вот. Туалет возрастной, для каждой группы свои унитазы есть, раковины, мойки. Кроме всего этого, сами бывает приезжают на торжество, поздравляют детей. Ну, пусть это 5-10 минут, но каждому ребенку, как сказать, очень приятно. И видеть, олицетворить этого человека. Мы очень переживаем и болеем за этого человека. Вынести справедливое решение и принять именно такие меры, чтобы наш
уважаемый человек нашего села был не омрачен грязью, чтобы никто не смел оскорблять и унижать честь и достоинство такого человека, который всю свою жизнь приносит во благо других людей. Ушул сиздер көрүп турган узун жолду баштан аяк Журат Абдуллаев дагы кандай немелер бар? Булардын жолдогу жанагы жаңы трассадагы жолдогу прожекторлорду бүт койгон, айылга эмгеги аябай эле көп. Ошо айылды колдоп эле ошо жолду салып берет, мектепке жардамдар берет. Садикти бүтүрдү ушуп жаман жерин өткөн жокпуз. Азыр кармап кетти, алып барып камап коюшту да, ушуга пикириңиз кандай? Пикирим мен азыр эметип айта албайм. Аны эми акылдуу адамдар бар, чечет, териштирет. Негизинен өзүмдүн пикирим, мен ал киши менен лично сөзгөн жокмун, бирок жардамы айылга абдан эле көп. Эме жакшы жактарын, жаман жагынан эмес. Ушу кең булуң айылын жашоочусуз. Кең айылын жашоочумун. Журат менен баары биз бирге чогултуп чоңойгонбуз. Машы Кемулунский школа машада биз окуп 10 классын бүткөн баарыбыз машактын айылдарыбызбыз. Мына Жураткан иштер менен баштап детский сад, клуб, ашы морожкасы, Гавай баарыны Журат с нуля кылган бала ушу бала. Биздин бала bir какой-то пулемет, БМП bir училден алган эмнеге мен кажется уят бу нерсени көрсөтүп коюп, мына террорист ал буна или готовится или спецформада жүрөткөн военный спец. Бу спецформа деген азыркы жаштардын эмеси, хоббиси бар, модно и удобно. Аны гладит кылбайсың, буну кыласың, кийип аласың, кете бересиң любой жака. Ал не только бизнесмен, ал и рабочий, ал выдающий рабочий, колдон бирмей келе турган бала. Поэтому шу училден алган окатты ал сделал, отрихтовал, пит кылып ашып, сломанный пулемет дейшет. Шунун баарын ал собрал с нуля. Собират кылып, мына кылып озы күнөө тафаптыр ушу бечара бала экен. Но ал действительно единственный, который мен айта алайм, биздин Кыргызстан боюнча бизнесмендин патриоту, биздин Кыргызстандын патриоту баласы ул. Бекер кыласыңдар. Андай патриотларны жоготпош керек, андай патриоттон чогултуш керек. Ал Кыргызстан деп өлөт. Но лекин Кыргызстан деп сатпайт. Эч жака качпайт бул бала. И мореки YouTube-ка на колени отургузуп коюп, буну сүрөткө тартып, баарынын көрсөтүп коюп, какой он слабак там на колени кылып. Жумушка келетаммы? Эми ушунчалык мен жакшылык кылып эле жүргөн баламын. Неге ушундай кыласыңар, На колени барыбыз жыгылабыз. Запинают, жыгылабыз на колени. Плакать будем. Но Алланын жанында унун жүзү жарык. Президент, урматтуу президент Ташиев билип койгула шуну. Мына бир Кемулунга келип көргүлөчү шу баланы жашаган үйүнү, байкесинин үйүнү. Он ничем не отличается башка үйлөрдөн. Как после двухэтажный дом. У кого сейчас нету двухэтажный дом? Анакан болбойт. Сооп иштери жаштарга кылган жакшылыгы көп мунуку. Өзү элпек мындай жеңил балада чоңчо кичинелерге сыпага келип мындай эметет. Адамгерчилиги жакшы. Мына бактарды берип, мына жолко баары ошо ушулардын баары мына айылдын кандайдыр бир өкмөт тарабынан эчтекеси жок эле, баардыгын өзү жасады. Баарын өзү жасады. Бул Жайы менен сугарат, теректерди өзү сугарат. Сугарып кетет. Аба Жайы менен, жайы менен. Карап алгыла деген да жок экен да, аркасынан ухотту өзү кылып берет экен да. Энди караш керек да, биз өзүбүз караш керек да негизи. А биз кээ бирде каралбайбыз да, ал бир жумада бир келип сугарып кетет. Ошондо жайындачы, жайында кургап кеткенде сугарат. Журат Абдуллаев ким экени бизге дагы өтө кызык болду. Биз дагы өзүбүз атайын жеринен барып таанышып, ким экенин билип, кошуна колоңдору же болбосо колунда иштегендеринен толуктап сурап келүүнү чечтик. Ооба, биз бардык. Бизди күтүп тургандай эле ал жерде ар кайсы жерде топ-топ болуп чогулган элдер өздөрүнүн нааразычылыгы жана эртең кандай болот деген кооптонуу менен бири-бирине кулак түрө караган элдердин караанын биз алыстан эле көрүп жаттык.
Кирген эле жерден ошол кезиккен адамдардан биз сурай баштадык, сурамжылоодо. Ал кишинин эч кандай зыянчылыгы, жаманчылыгы, керек болсо өзүнө жамандык кылган кишиге дагы кичине кек сактабаган адам экенин чекеден жердештери айтып берип жатышты. 15 тысяч человек останутся без работы, а семьи, а дети. Сейчас в данное время идут дети в школу. 60 тысяч детей сейчас им надо одевать, это 15 тысяч людям. Где они эти деньги возьмут? Они надеются. Он очень много всем помогает. Он никому не отказывает. Он, как другие бизнесмены, олигархи, не высокомерный. Он простой. Кто бы к нему не пришел, он всегда всем помогает. Şu Журат байкенин иштерин болсо баары апаларыбыз, байкелерибиз айтып кеткендей иши аябай чоң. Кыргызстан боюнча өзүңүз билесиз, ар бир 7 областта бирден завод ишканасы бар. Бизде кандай деп, элдин баары миграция болуп чет өлкөгө кетип атат. Туурабы? Чет өлкөгө кетип атат, ошо Журат байке аркылуу эле элдин баары мал багып эле сүтүн өткөрүп, жакшы асыл тукумдуу уйлардын сүтүн көбөйтүп ошак өткөрүп атышат азыр баары тең эле. Бүт жакта сүт өткөрүп эле ошентип эле оокат кылып атпайсызбы? Андан тышкары мында кечинде токмок баратсаңар, колонна автобустар өтөт, жумушчулар. Келетсе колонна келип өтөт. Токмоктун бул тарабынан Красная речка, кант тарабынан Беловодскийде, Таласта бүт жакта иштеп атат. Анан кандай айтайын эми, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу биздин агабызды 2-октябрга чейин кармабай коюп койсоңуз жакшы болмок. Анткени бул адам биздин жаштарга, Кыргызстан жаштарына мындай үлгү сапаттуу болгон адам да. От имени лица директора и от всего коллектива мы хотим сказать по поводу Журата Турдаджиевича, что это очень интеллигентный, образованный человек. Постоянно мы к нему обращались, постоянно и до сих пор обращаемся за любой помощью, по любому поводу. Неоднократно у нас до этого сейчас новая крыша бежала, крыша была мягкая кровля, крыша 3-го этажа бежала, тоже обращались, никогда отказа не было. Всегда старался, чему помогал, приходил к нам в школу, агрессии никакой с его стороны никогда мы не видели, приходил, общался с учителями, спрашивал проблемы, какие есть. Любые мероприятия всегда не обходятся без его помощи. На Новый год детям малоимущим, малообеспеченным семьям всегда дают подарки. Даже мы не звоним, они сами нам звонят, спрашивают, дайте список, сколько подарков вам нужно выделить. На 8 марта тоже учителям дает продукцию, учителям в честь 8 марта всегда поощряет, не оставляет без внимания. Урматтуу кыргыз элим, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Бул киши эч качан жамандык кылган жок. Бул Журат Абдуллаевичтин байкеси Кайрат агабыз менин жолдошум менен бир мектепте окуган экен. Жолдошум ушу көрүп алып аябай ыйлады да, эмнеге дегенде Советтер Союзу убагында дейт. Биз 9-майда дейт, 1-майда дейт, лимонад бутылканы ичип дейт, таштасак дейт, ушу Журат менен Кайрат дейт, ошолорду чогултуп каналга алып барып жууп оокат кылган балдар эле дейт да. Ошон үчүн аябай эметем дейт. Бул балдар дейт, бирөөнүн эмгегин жеген эмес, бирөөнү даже өлтүргөн эмес. Анан бул кандай Кыргызстанда баягы эме калбай калдыбы, кандай жашоо болот деп биз коркуп турабыз. Бирок биз Садыр Жапаровго жана Камчыбек мырзага ишенебиз, келечегибиз кең болот деп мен өзүм да ишенем да. Анткени мына жашообуз оңолуп баратат. Бирок бул кишини баарыбыз тең көрө албастык кылып мына комментарийга жазып атышат да, сага акча берип койду деп. Мен кыргызмын, альхамдулилля, кыргыз болуп туулганыма эметем, кубанам. Бирок ал киши башка улут болсо дагы баягы үйүн өрттөгөндө айткан сөздөрүнө мен ыраазымын да. Эмне деп? Мен Кыргызстандан кетпеймин, мен патриотмун. Ушул жакта туулуп өскөмүн, мен Кыргызстанды көтөрүп, Кыргыздын жаштарына жумуш беришим керек деген үчүн мен бул Журат акени сыйлаймын. Ошон үчүн сиздерден суранам, урматтуу Садыр Жапарович жана Камчыбек мырза, кара кылды как жарган калыстыгыңыздар менен эл журт баары сиздерден үмүт күтөт, жакшылыкча чыгарып, бир ишти бүтүрөсүздөр деп сиздерден көп ишенебиз. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул гидростроитель айылынын орто мектебинин мугалимдер жамааты бүгүнкү ушул Журат Абдуллаевга сураган айткан пикирлери болду. Мынакей урматтуу туугандар, биз кең булуң айылынан баштап ушул Токмок шаарынын ичине чейин келип
съемкабызды бүтүп чыгып кетип атканда ушу гидростроитель деген айылдын жашоочулары да чогулуп турган экен, бизди жолдон тосуп калышты. Азыр булардан дагы ар биринен ушул Журат Абдуллаев боюнча ойлорун билели. Келиңиздер, ким комментарий бере алат, ким сүйлөп берет? Эжелерден баштайбыз. Эми кичине эркектерден баштайлы. Орусча эле сүйлөй берсе деле Боло берет, бизге айырмасы жок. Аты жөнүңүздү? Менин атым Нурлан. Ушу гидростроитель айылынын тургуну болом. Ушу көп жылдан бери мектепти бүтүп, бияктан ушу Үмүт компаниясы биздин көзүбүздө урулган, көп жылдан бери иштейт, көптөгөн адамды жумуш менен камсыздайт бияктанчы. Ушул айылдын тургундары почти 80% ушу байкебиздин колунда иштешет. Баары жакшы, убагында айлыгын алып турушат. Журат тууралуу айтып кетсек, өзүбүздүн мнениябызды бул көптөгөн морекил чүй аймагы полностью почти жардам берет. Жетим балдарга жанакыл дом престарелых дегендерге апарып, биздин айылга, биздин айылда мына водокачкабыз бар. Ушулардын баарын поломкалары болсо, эмнеси болсо полностью өзүнүн мойнуна алып, ремонтун кишилерин жөнөтөт. Ушу биздин айылга көп нерсени салып берген. Вообще, этот человек ни при чем. Мы работаем, мы кормим своих семей. Как нам быть? Где нам сейчас даст работу, если у нас нет диплома? Например, кто нам даст работу? Этот человек обеспечивает стольким людям работу, да, пол Кыргызстана. Мы кормим своих детей. Сейчас как мы будем? В государство, вы сейчас куда смотрите? Сейчас должна выдаваться зарплата. Мы должны детей одевать в садик, в школу. Мы на какие деньги должны одевать? Мы как должны поступить? Вы скажите? Вы давно работаете, да? Да, работаю давно. Незаконно, ни за что. Почему его вот так задерживает? Он все делает. Он многим людям помогает. Просто он этого не говорит и не афиширует. Он делает это все тихо. Он всем людям помогает. Даже когда люди больные, даже когда вот эти пандемия была, аппаратами он всем предоставил. Кто попросил помощи? Даже сейчас, если у нас что-то произойдет дома, да, вот что-то у нас батарея лопнула или что, мы звоним, мы спрашиваем помощи. Нам хоть ночью, пускай хоть 2 часа ночи, он помогает. Бесплатно? Бесплатно, он с нас денег не берет. Даже мы живем бесплатно, он обеспечивает нас работой, мы живем бесплатно. Обедом кормит бесплатно. 1 июня мои дети уже знают, бегут в каждый магазин, он обеспечивает мороженым. Постоянно помогает детям. Я малоимущая семья, у нас брат-инвалид есть. Постоянно помощь от него. Сметана, молоко, это без проблем никогда нету. Вот сзади нас детская площадка находится. Построил детскую площадку. Возле магазина там же есть детская площадка. Любая проблема, водокачка у нас вечная проблема. Работала пожилая женщина с мужем. Как что-то сломается среди ночи, они звонят ему, он отправляет рабочий, трактор, не трактор. Всегда все помогал нашему поселку. Нам, пенсионерам, я здесь уже не 75, я уже живу здесь больше 40 лет. Нам все время приносят гуманитарную помощь. Это не то, что тысячи пакетами. Каждый год. Они нас не забывают. Вот. Каждый раз они нам помогают. Мы пенсионеры, за нас все забыли. За нас все забыли. Он не забыл почему-то. Башта белгилүү болгондой, баштыктагы чоң акчалар ал күнүмдүк киреше чыгаша товардыкы, же болбосо ошол жердеги иштеп жаткан адамдардын айлык маяналары экендигин бизге айтып беришти. Он всем зарплату, 5000 рабочих у него. И всем надо зарплату. Сейчас вот мы примерно в магазине работаем, и мы безнал даем товары. Они все рабочие мороженое, они ждут зарплату и приносят нам. А мы за счет этого и тоже бизнес свой крутим. А как нам быть? Кечиресиздер, ошол сиздерге зарплата алгандачы бухгалтериядан карточка менен которуп аласыздарбы же көбүнчө накталай аласыздарбы? Кассадан эле нактабай. Накталай аласыздар, э? Нактабай эле кассадан алабыз. Мынакей урматтуу биздин кыргызстандыктар, бизде ушундай Чүй областынын, айрыкча Сары Өзөн, ушу Токмоктун аркы жак, берки жак айылдарында ушундай топтошкон элдердин ар кандай ушул бийликке кайрылуулары болуп жатат. Бул жерде атайын күч органдары, укук коргоо кызматкерлери да чекеден байкоо салып турат. Элдин талабын биз сиздерге айтып атабыз, жеткизип атабыз. Эми калган жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарыңыздар. Журат Абдуллаевди жакындан тааныгандар
анча мамилеси жок болсо дагы, ошол айылдагы салган көчөлөрүндө баскан адамдар дагы ушул күнгө чейин Журат Абдуллаевдин камалышын туура эмес деп эсептеп, эркиндикке чыгарып берүүсүн бийликтен суранышты. Ушул бүгүнкү күнгө чейин колдоп келгенбиз, мындан ары да колдойбуз деген пикирде экенин бизге айтып беришти.